Азыркы заманда бир дагы адам экономикалык процесстерден сырткары жашай албайт. Жашоо турмушубуздун бардыгы сатуу, сатып алуу жана ар кандай товар, кызмат көргөзүүлөр менен байланышкан. Бирок мындай мамилелерде бардык эле жарандар өзүн жайлуу сезе бербейт. Айтайын дегенибиз, коммерциялык банктар сунуштаган продукциялар туурасында болуп жатат. Анткени кээ бир жарандарыбыздын дин ишенимдерине байланыштуу банктын кардары боло алышпайт. Айрыкча ислам динин тутунгандар. Анткени Курандагы көптөгөн талаптардын катарына жеке ишкер сыяктуу эле структуралар үчүн дагы экономикалык ишмердүүлүк тууралуу так жазылган. Исламский принцип финансирования, в случае, если мы сравниваем с традиционными... Ислам принциптери боюнча финансылоону адаттагы салттуу банк ишине салыштырсак, анда негизги өзгөчөлүгү акчага болгон мамилеси менен айырмаланып турат. Башкача айтканда, салттуу банк кызматында колдонулган системада акча продукт катары кабыл алынып, аны сатууга, сатып алууга, кредит катары үстөк пайыз эсептөөгө жол берсе, ислам принциптери менен каржылоодо жогоруда айтылгандарга тыюу салынат. Негизги өзгөчөлүгү мына ушунда. Бул динди тутунган адамдар экономикалык ишмердүүлүк менен алектене албайт дегенди түшүндүрбөйт. Тескерисинче, ислам принциптери аркылуу каржылоонун натыйжасында бизнес жүргүзүүгө, насыяга автоунаа же батир алууга, каражатты депозитке коюуга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Не обязательно, ты должен быть мусульманином или вероисповедание иметь мусульманское, чтобы получать кредиты по исламским принципам финансирования. Ислам принциптери боюнча финансылоонун негизинде насыя алуу үчүн сиз сөзсүз эле мусулман же дин адамы болушуңуз шарт эмес. Негизинен исламдык финансылоо принциптери шариатка таянат. Эң негизгиси шариатта айтылган каржылоо талаптарын жана мыйзамдарын бузбашыңыз керек. Ага ылайык шариатта ислам банкынан насыя алуу үчүн кайрылган инсанга пайызга колуна акча берүүгө тыюу салынган. Эгерде ал соодагер болсо, анда ислам банкы тийиштүү продуктуну сатып алат да, ага товар катары сатат. Алган товарды кардар сатып, андан көргөн кирешеси менен банктын милдеттүү төлөмдөрүнөн кутулууга мүмкүндүк түзүлөт. Натыйжада алган товарга жараша төлөмдөр кайра жабылат. И от погашенной суммы погасил, получается, обязательства по полученному товару и, соответственно, наценку, которую банк осуществил на этот товар. Ал эми тараптар акча салып, андан пайыз алган операцияларга катышууга тыюу салынат. Кооптуу, тобокелдикти талап кылган келишимдерге барууга жана кокустан келчү кирешелерди дагы колдобойт. Айрыкча казино жана кумар оюндарына толугу менен тыюу салынган. Белгилей кетчү жагдай мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан биринчилерден болуп, ушундай системаны жайылткан. Поскольку Национальный банк является регулятором и в целях деятельности Национального банка установлено обеспечение стабильности банковской системы одной из целей, поэтому мы, конечно, Улуттук банк тискөөчү болгонуна жараша, улуттук банктын ишмердүүлүгү банк системасынын туруктуулугун камсыздоону максат кылат. Ошондуктан биз коммерциялык банктардын мындай ишмердүүлүктөрүн дагы көзөмөлдөп, нормативдүү актыларда көргөзүлгөн талаптардын аткарылышын карайбыз. Ал эми бул системанын өнүгүшү боюнча айтсак, баштапкы этапта исламдык финансылоо принциптерине ылайык бир гана банк иштөөчү. Андан кийин улуттук банк тарабынан 2009-жылы банк тууралуу жана банк ишмердүүлүгү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, бардык коммерциялык банктар жана финансы-кредиттик мекемелер ушундай кызмат көрсөтүү укугуна ээ болушкан. Финансово-кредитным учреждениям предоставлять такой вид услуг. Азыркы нормаларга ылайык Кыргызстандагы ар бир банк калкты ислам принциптери менен тейлөөгө, лицензия алууга укугу бар. Жана бул багытта эркин иштей алышат. Башкача айтканда, бардык эле коммерциялык банктарда ислам принциптери менен тейлөөчү кызматтар ачылышы мүмкүн. Бул калктын финансылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, өлкөбүздүн жалпы экономикасына чоң таасирин тийгизмекчи. Наличие таких институтов на рынке будет способствовать повышению конкуренции между традиционным банкингом и, получается, банкингом, который действует на условиях.
Рыноктагы мындай институттардын көбөйүшү салттуу банкинг жана исламдуу финансылоо принциптери банкинги менен атаандаштыкты жаратууга жол ачат. Ал эми Кыргызстандын аймагындагы ушундай исламдык финансылоо принциптери менен иш жүргүзгөн финансылык кредиттик мекемелер үчүн бул кошумча жөлөк болуп калат. Анткени биздин өлкөдө бул рынок жаңы гана өнүгүп келатат. Мындан сырткары бул принциптин негизинде чет элдик эл аралык ушундай институттардын финансылык ресурстарына карата жетүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Как бы аналогичных институтов, которые действуют за рубежом. Кандай болгон учурда да банк кызматтарын колдоноордон мурда банктын бардык талаптарын изилдеп чыгууну адистер сунуш кылышууда. Анткени ислам принциптери менен каржылоонун өзүнүн тиешелүү терминдери бар. Кардарга банк кызматкери бул иштин ийне жибине чейин түшүндүрүп берүүсү тийиш. Мисалы келишимдин суммасы жана каржылоонун мөөнөттөрү так көрсөтүлмөйүн келишимге кол коюуга болбойт. Келишим адилеттүү түзүлүшү керек. Тагыраак айтканда, банк жана кардар бирдей жоопкерчиликти моюнга алат жана тобокелчиликти тең бөлүшүп, кирешени бирге алышат. Все-таки сохраняется основа такая, что Эң негизгиси каражат баары бир кайтарылат жана ал төлөмдүү болот. Бирок бул төлөмдү кадимки банктык пайыз деп атоого болбойт. Исламдык финансылоо принциптеринде терминдер такыр башкача аталат. Анткени менен анда кайтарымдуулук жана төлөмдүүлүк деген түшүнүк кала берет. Буга кошумча исламдык финансылоо принциптеринин өзгөчөлүктөрүнүн бири банк өзүнүн кардарына өнөктөш катары кабыл алынат. Андан кийинки алардын өз ара мамилелери ушуга байланыштуу негизделет. В качестве партнера своего клиента. И на этом основаны все их дальнейшие взаимоотношения. Мисалы бир келишим мындайча түзүлөт дейли. Аманатчы ислам банкынын ортомчулугу менен инвестордун ролунда болот. Кардардын депозитке деп берген каражатын банк шарттарынын уруксаты менен долбоорго жумшайт. Жыйынтыгында банк аманатчы менен анын тапкан кирешесин бирге бөлүшөт. Каких-либо ограничений со стороны коммерческих банков и микрофинансовых организаций. Негизинен исламдык финансылоо принциптери боюнча кызмат көрсөтүүдө коммерциялык банктар жана микрофинансылык уюмдар тарабынан кандайдыр бир чектөөлөр коюлбашы керек. Башкача айтканда, исламдык финансылоо принциптери негизинде продукт алууну каалаган ар бир жаран өзүнүн каалоосу боюнча бул кызматтан колдоно алат. Азырынча биздин өлкөдө ислам принциптери менен иш жүргүзгөн бир банк жана 2 микрокредиттик уюм бар. Бирок алардын эрежелери Кыргызстан үчүн жаңылык катары кабыл алынып жатат. Адистер банк менен кардардын ушундай принциптеги мамилелери алдын ала кеңейип кетерине ишенишет. Анткени андан бардык тараптар утушка ээ болот.